Үй бүлөлүү эркек любовницасын, экинчи оюндошун кантип алдайт? Кичине тура тур дейт. Мен сен үчүн жашап атамын дейт. Кичине күтө турсаң аялым менен ажырашамын дейт. Балдарым үчүн эле жашап жүрөм, ал аялды негизи жек көрөмүн дейт. Ар кандай сөздөр менен, сыпаттар менен сага кичине алтын бермиш болуп, күмүш бермиш болуп алдаган аракетин кылат, аларга ишенбе. Силер ишенип отура бересиңер, бирок баары ал киши, ал эркек балдарын дейт, аялын дейт, үй бүлөм дейт. Сен убактылуу ганасың, 1 сааттык аялсың. Ал түбөлүктүү аял өзүнүн аялы. Ошондуктан любовница болгондор, эптеп бир семьяга чыгып киришип жаткандар, эптеп байлык үчүн, акча үчүн тырышып жаткандар ойлонгула бул маселени. Арты жамандык болот бул маселени. Бизнесиңди тиричилик, акча үчүн гана караба. Өзүңдөн кийин келаткан келечек, өзүңдөн кийинки тарых, өзүңдөн кийинкилерге пайдалуу бирдеге калтырышка аракет кылышың керек да. Жашоодо бир өзүңдүн ордуңду, өзүңдүн изиңди калтырганга аракет кыл. Ошо тиричилик, акча деп өлгөндөр өлүп кетип атат, бирок алардан эч нерсе калбады. Пайдалана турган нерсе дагы, эстей турган нерсе дагы калбады да. Бирок качан ал адам жеке кет башын ойлобостон, эл үчүн, кызмат үчүн, мекен үчүн аракет кылса, анын наамы бүт элесте эсте калды да. Демек ошондой экен, биздин айта турган маселебиз не? Тиричилик үчүн аракет кылба. Кыздардын жылмаюусуна, кыздардын кылыгына алданып жаткан эркектер өзгөчө Туркияда, Россияда, Европада жүрөсүздөр. Аялдар келип алып сизге жакшынакай кылыктарды кылып, жылмайып атса, өзүнү алдангандай көрсөтүп жаткан болсо, ишенбеңиздер. Сиздерди 3 байле күтүп турат. Биринчиден, сиздер кафеге алып барган учурда ал жердеги счет сиз ойлогондон өтө көп болуп кетет. Өзү 500 сомдук отурдуңуз, бирок $500 чыгып кетет да. Ал учурда сиз унча албай каласыз. Экинчиден, бир жакшыраак жерге алып барат, эч ким жок жерге алып барат, анан сиз ойлойсуз оюңузда. Аз бирдекелерди кылып салам бул кыз менен деп. Бирок барган учуруңузда ал жерде сизге окшогондун 5-өсү чыгып, сизди шымыңызгача шыпырып кетет. Эч нерсеңизди калтырбайт да. Ошондуктан этият болушуңуз керек. Ал эми үчүнчүдөн, ал макул башка нерселер болбоду, ошо төшөк маселеси болду, зына кылдыңыз, жыргадыңыз. Ал өз каалоосу менен сизге ошол маселеге ыраазы болуп атабы? Демек, ал оорулуу. Сизге оорууну жуктуруу максатында ошол нерсеге барып атат. Жок дегенде оору жуктурасыз дегени да. Ошондуктан 3 зыяндан этият бол. Аялдын макириден, аялдын куулугунан, түлкүлүгүнөн этият бол. Россияга барба, башка жака барба, иштегени барба. Өзгөчө үйлөнгөндөн кийин. Мен ушу жаш балдар менен сүйлөшүп, тарбия берип, ошолордун катарында болуп, ичине кирип, жан дүйнөсүн сезип, ошолордон үйрөнөм да көп нерсени. Баягы ата дагы 10 жыл Россияда жүрдү, апа өзүнчө жашоо, бала өзүнчө жашоо, бири-биринин ортосунда мээрим махабат жоголуп кетет экен да. Ар ким ар жерде жүрө берсе. Семья, үй бүлө дегени качан бири-бириге туруктуу болуп, жанында болсо, мээрим төгүп турса бири-бириге, күн сайын бири-бирин көрүп туруу менен семья болуп турат экен да. Анан ар кимиси ар жерде боло турган болсо, ортодо мээрим махабат алыстай баштайт экен да. Ошентип ортодогу биригүү жоголуп кетет экен. Атасы келди Россиядан, кетти болуп калат экен, болду экен. Ортодо мээрим махабат жоголуп кетет экен да. Ошондуктан чыкпаштыкка аракет кылыш керек. Бул дегени мен Россиядан запрет кылып тосуткан жерим жок. Тирилик максатында чыгыш керек, бирок семьяны дагы алып чыкканга аракет кылыш керек да. Аял бул жакта кыйналып, эркек ал жакта кыйналып, кээде ошо келиндер үйлөнүп эле эркектер Россияга кетип калат. Никетүндү көрбөстөн Россияга кетип калат да. Райондун центрге чыга элек кыздар Россияга кетип калат. 11-классы бүтүп эле кетип калат. Бул өтө аянычтуу маселелерден да. Ошондуктан айтарым, мээрим махабат жоголбоштугу үчүн бирдиктүү бир болушуңуз керек. Россияга барып, Европага барып, Туркияга барып жашоомду жаңыдан баштаймын дебей эч качан. Ал жерде жакшылык жок, ал жерде жамандык жок деген маселенин өзү жок. Адамдар ойлошот, өзгөчө биз кыргыздарда ушундай эме болот, жаштарда эптеп башка жака өлкөгө чыгып кетсем, ал жерде жаңы жашоо, жаңы эме, жаңы деп ошондой ойлошот да. Бул жактагы бар таш, бул жактагы бар азап, ал жакта дагы бар. Сен антип мечтать этип алба. Мен реал окуядан, мен мисалы 100% өзүм ошо шагирттерден бирөөсүдө болду, ушул окуя мен айтып берейин. Ал келди, бир канча жыл окуп жүрдү, иштеп жүрдү, жакшы болду жашоосу. Аракети бар эле, ошол темпте кете турган болсо, үйүн дагы алмак, жайын дагы кылмак, үйлөнмөк, семья кылмак да. Бирок ал не кылды? Мен жаңыдан жашоо баштаймын деп Туркияга кетип берди. Туркияда 1-2 болсун 1 жылдан кийин кайтып келди. Ал кетип аткандагы сөзү, мен эч качан Бишкекке келбейм деди да. Бирок эң биринчи билесиздер кайерге келди? Бишкекке түнү саат 3-тө кылдатып келди. Андан кийинкиси эң жаманы дагы тойбоду да.
баягы мечта жашоосуна кирип алган. Мен тезирээк болуп кетишим керек, тезирээк өнүгүшүм керек. Тез эчтеке болбойт, анын боюндагысы келбейт. Неге? Кан кайнап турат. Анан Россияга кетип берди. Россияда 2 жыл жүрүп келди. Бирок Россияда дагы бир экиси болгон жок. Ал жакта дагы кидала болду, алданды, кордолду, зордолду, ардеке болуп кайтып келди да. Эми бунун мечтасы Европа болуп калды. Европага барып келди, Германияга. Ал жерде дагы жашоосу жакшы болуп. Айтайын дегеним, бул мисалды айтуудан максат, сен ойлобо, башка жерге барып калсам ташкалап долларларды колума карматат, же шүпүрүп акчаны табамын, сонун жашоо болот деп ойлобо. Ал жакта, бул жердеги баразап, Кыргызстанда баразап, ал жакта дагы бар. Керек болсо ашыкчасы менен кыйналасың. Ошондуктан айтарым, тил билбестен эч качан башка мамлекетке барба. Мисалы, Германияга барып атасың, немис тилин сөзсүз үйрөн. Америкага баргың келе, англис тилин сөзсүз үйрөн. Казакстанга баргың келе атат, казакчаны үйрөнүп бар. Тил билбесең өнбөйсүң, өспөйсүң. Мен көп өлкөлөрдү кыдырып жүрүп ушуну байкайм да. Биздикилер Кудайыма шүгүр Орто Азиядан баргандар, тажик, кыргыздар, мусулман, бирок барган жери, иштеп аткан жери чындап кыйындыкта да. Мен үмүт кылам, Успенко өссө экен депчи. Өсүш үчүн тил билиш керек да. Айтишник бир компанияга кирди, ал жерде өсүш үчүн тил билиш керек. А билбей атпайбы? Ошондуктан жашоом өзгөрүп калат деп ойлоо, башка жерге чыксаң. Азыр өзгөртө албасаң жашооңду, башка жерде эч качан өзгөртө албайсың. Табият өзгөрөт, жаратылыш өзгөрөт, погода өзгөрөт, бирок сен өзгөрбөй калып кете бересиң. Качан сен турган жериңди өзгөртпөсөң. Жашооңду өзгөрткөн 3 китеп. Биринчиси, азыр билесиздер, Фаластин маселеси, ошол жердеги Абед Саламанын жашоосундагы бир күн деген, бул англисчеси бар. Англисче окуп атам, кыргызчасы барбы жокпу билбейм, орусчасын да билбейм. Бирок бул өтө күчтүү, детально жазылгандагы ар бир точкасы, ар бир топтому өзгөчө сизге дем берет, күч берет, аракет берет да. Муну окушка аракет кылыш керек, окуш керек. Андан кийинкиси Адам адеби. Устаз Абдышүкүр Ажы Нарматов жазган, Аллах разы болсун устаздан, өтө күчтүү жазган. Ошо бизге адеп эле жетишпей атат азыр. Бизде күч бар, байлык бар, бирок адеп жетишпей атат да. Ошол маселени устаз өтө терең мындай байкап, азыр жаштарыбызга, чоң кичине бардыгыбызга жетпей аткан адеп деп, адам адеби деп жазып чыккан. Ар бир адам бул нерсени окуш керек, сөзсүз окуш керек да. Ал эми үчүнчүсү, сиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын сөзсүз окуп чыгышыңыз керек. Ал азыр кыргызча китептер да өтө көп чыккан. Ошолордун бирин талдап, өтө күчтүү деңгээлде окушуңуз керек. Пайгамбардын өмүр таржымалы сиздин жашооңузду өзгөртөт. Ар бир кадамы сизге таасир берет, урматтуу мекендешим. Жашооңду өзгөрткөн 3 китеп, буларды окуп чык. Бойдок жигиттер үйлөнөрдө кыз менен жолуккан учурда суроолорду туура бергенди үйрөнүшүбүз керек да. Экинчи аял аламын дебе. Эгерде мен башка аялдарга карабастан бүт вниманиямды, убактымды, бүт өмүрүмдү сизге арнай турган болсом, башка аялдардын дагы ордун баскан деңгээлде мага жар болуп бере аласызбы деп, мисалы үчүн туура багытта башкача аналитика менен, башкача психология менен суроону бергенди билиш керек да. Биздикилер дароо келип эле бетинен чапчыйт да. Анан качып кетет. Бир жолу келген кыз башка келбейт жолугушууга. Туура бергенди билиш керек суроолорду. Сүйлөшкөндө адеби, сүйлөшкөндүн жүрүм туруму башкача. Ошондуктан айтайын дегеним, урматтуу бойдоктор, үйлөнгүлө, көбөйүшкүлө, өскүлө, өнгүлө, адалынан жазбасын. Адалынан кылба.